Andemese sizler için Walt Disney Presents Lambert Arslan'ın Küçüğü. Andemese balдар жақшылап отырукташып, жаңы сонун мультикке көңүл бурабыз. İlgeri өткөн заманда bir аист асманнан bu баштыгына толтура bir нерселерди салып алып учуп келатат экен. Бул жазга маал кез экен. Koylarının canına gelip жақсылап қона албай, екі вақтың ортасынан өтіп кетем деп құлап düştü. Баяғы аист, ата, ой, қана бұл жаққа басалы да барып тұрып, қана қозылар ұқтап, құйқыңарды қандырдыңар ғой. Эми барғылады тет қойлардың арасынан бірден апа тандап алып, ошолорду апа кылгыла, чуркагыла. Dese birinci koy, oy mağa gelatat ken деп jittap ketip kaldı birincisi. İkincisi da bardın dur деп çurkap ötüp ketip kaldı. Bardığı apaların taap alıp, betse bul içi vay жүрегі ооруп, мен de козулуп болсом болот эле деп ыйлап көзүнөн жаш тамып кетип калды. Ошо маалда караса түйүнчөктүн ичинде bir мышыкка окшогон бирөө калып калыптыр. Ай, сен кайдан калып калдың? Ай, сен башкачасың го. Кагазымды карайынчы, эмне деп жаздың экен? Сен каякта элең десе, ошо маалда Арстандын күчү караса бир койлор козулар менен жыргап жыташып жатат. Бирок ар жакта бир чоң кой ыйлап жатканын көрүп, чуркап барып үстүнө пырк деп секирип, ары секирип, бери секирип, жыттагылап, бир-бирин көзгө караганда эле, бир көргөндө эле жактырып, ай, бул деген түштүк Африкага, бул Ламберт турбайбы, мен түштүк Африкага барышым керек муну. Ай, мен кечирип коюңуздар, койлор кечирип коюңуздар, мен туура эмес, ай, кечирип коюңуздар, мен азыр бул баарда тиги жыргап, чоң коңгуросу менен ойноп атат. Мен буну алып кетишим керек. Десе, апасы оозун ачып карап калыптыр. Бары орок эмеге баштыкка ороп атканда кой чуркап барып тарс койгондо ай бул эмне? Ай бул эмне? Мейли, мен кең башкысы алып келди, мен анан эмне кылсаң ошол эле. Мага чөбөспөй койсун. Мага баары деп ошентип таң атат. Таң атканда баягы козулардын баары тең ойношуп, койлор өздөрүнүн козуларын жууп, беттерин жалап, беттерин чуркагыла ойногула десе, козулар прик деп мен да ойнойм, токтой турем, жуунтайын кое турем, прик. Мен да ойнойм, чакырды. Мен да ойнойчу. Ай, мяу. Ой. Мяу. Ой, десе баягы козулар деп кечке шылыңдашып, күлүшүп, сенин кебетеңин көрүп алчы. Сапсыйган кулагың делдеген, көзүң тостойгон, буттарың тескери башкача. Биздики туяк, сеники манжалар менен. Куйругун карасаң биздики кандай сонун. А сенин куйругуңду карасаң шыпыргыдай болуп десе, баягы байкуш башын жерге салып, ыйлап апасына барса, коркпо балам, күчүгүм менин коркпо, сен соп-солусуң деп аны жооткотот. Анан козулар бири-бири менен коюшуп, союшуп, мен ушулар менен ойнойм. Кана, барыңарды мен жеңип алам азыр. Кана, бирге бир, жекме-жек деп туруп, жулунуп артка басып барып туруп, чуркап кетет дейсиң экөө, чуркап келатат. Тарс жүзгөндө Арстандын баласы таштын үстүнө кулап нокаутка жыгылып калат. Козулардын баары шылдыңдап күлүп, эми ал байкуш эмне болгону бир Арстан баласы. Жок, мен жеңилбейм. Дагы согушам деп жанына барса, десе чочуп кетип, булар шылдыңдашып, ары süzüp, beri süzüp, toy kılıp, toğulatıp, arı süzüp, baykuş жүрөгү чүп апасынын астына кире баштады. Эми апасынын баласы болуп, ой байкуш күчүгүм коркпо деди козу. Ошентип баягы Арстандын күчүгү сууга барып ыйлап,
өзү менен өзү жоош болуп өсүп чоңоет. Ошентип убакыттар өтө берип, баягы козулар кочкор, козу, кой болуп мүйүздүү жок болуп. Бирок баягы кой кичинекей бойдон, бирок баягы күчүктү карагылачы. Килейген арстан, бирок куйругу козулардыкындай бүгүлгөн, жоош арстан болуп. Суу ичкенде тим эле баягы койлор көнүп калганда, баягы көмүлмүш адат менен чуркап сүзгөндө пулук деп сууга чыгып, камырабай деп күлүп жүрөбүз. Баягы шылдыңдагандар шылдыңдаган болуп, шылдыңдап эле чоңойду ошентип. Bir günü karangı girip kaldı. Karangı girip uktap atsa sırttan деген үнү кылат. Ар жакты караса каршыкыр экенин угуп, баягы арстандын жүрөгү түшүп, эмне кыларын билбей, тишине тийбей, ар жактан каршыкырлар. Биз койлорго тоебуз десе, арстан апасынын артына баягы бала сыяктуу жашынып алып, каршыкыр болсо, мен азыр стоя жейм деп шилекейин агызып, так эле апасын келип куйруктан шак сүйрөп артка тарпатса, Apa, жардамга десе койлордун баары качып бактардын арттарына жашынып калды. Апа, мен корком. Мен сени азыр жеймин. Десе кой кача берди каршыкыр. Токто. Деп жеп атат. Жейм мен сени азыр деп такалып калды барып кой. Арыда жол жок, бериле жол бар. Шашпа, сен азыр жейбесем дер. Ошондо арстандын баягы мындай арстан жырткычтык арстандык сезим ойгонуп, эмнегедир дегенде каршыкыр, ай биштен мындай арстан жок эле го, бул кайдан келген деп караса арстан чуркап келат. Жанталас ар жакка эмне кылып ток коюп туруп калса, чуркап барып туруп тишти түскөндө каршыкыр бар бакка эйлинип калды. Ой, апасын сыймыктанганын айтпа. Паратка баскансып алды да кетип баратат. Койлор болсо байкуш арстанды көтөрүп алып, биздин Ламберт күчтүү, биздин Маламбер эрдик көргөздү деп баратса, арстан бери карап туруп деп коюп кетип калат экен. Көрдүңөрбү балдар? Ушундай. Абай каршыкыр бакка илинип калып, эчтеке эмес, алда жемистерин жеп жата бер. Жазында. Анда эмесе балдар, көрдүңөрбү? Апасы үчүн арстан эрдик кылды. Силер апаңар үчүн кандай эрдик кыласыңар? Айткылачы.